Баткендеги чек арадагы окуя бул кыргыз элинин жүрөгүндөгү калган чоң так болуп турат бүгүн. Эл жабыркап, бөбөктөрүбүз мерт кетти. Андан да өкүнүчтүү нерсеси бул массалык маалымат каражаттар ушул согушту утулуп кала жаздадык. Мен да эл аралык коомчулук тараптан туура баа берилиш үчүн ошол күндөрү Баткенге жөнөгөм. Ошол жерден чагылдырып окуяларды. Андан да Бишкекте биз чоң ири штаб ачып, 20га жакын медиа кызматкерлер өзүбүздүн жумушубузду көрсөтүп, биз англис тилине көп материалдарды которуп, чагылдырып туруп бердик ошол күндөрү. Ошол кезде кыргыз элинин улуулугуна дагы бир ирет ынандым. Эл уюшулуп, жардамдарын аябай, кийим-кече, азык-түлүктөн бери жөнөтүлгөнү баарыбыз күбө болдук. Мамлекетте мындай экономикалык көйгөйлөр болсо да, ички ар кандай келишпестиктер болуп жатканына карабай, өлкө башчыларыбызды, аскерлерибизди биз колдоп бердик. Бул абдан туура ант сезимди бар эл экенибиздин бул далили. Менин оюмча, кол салган тарап деле буларда азыр ынтымак жок, басып алсак болот деп ойлошту окшойт. Өзү негизи кыргыздын энелери элге, жерге коркунуч болуп турган мезгилде уулдарын үйүндө бекиткен эмес. Албетте согуштан Кудай сактасын, бирок дагы биздин элге кол салуу болсо, биригип, мамлекеттеги ынтымакты сактап, жагабы жакпайбы, мамлекет башчыларыбызды биз колдошубуз керек.